Врач-нарколог Амина Сатыбалдиева. Адахан Мадымаровга эгер эркек болсоңуз, бул оорунун коркунучу жок экенин далилдеңиз. Урматтуу Адахан Мадымаров мырза, сиздин кайрылууңуз жарыялангандан кийин менин кесибим врач болгондугуна байланыштуу мага ар тараптан телефон чалуулар келип жатат. Мадымаровдун айтканы чындыкпы? Эмне үчүн биз үйдө олтурабыз? Ал бул карантин жөн гана саясат. Бул бийликтегилердин өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, чоң сырттан келген акчалар үчүн дебедиби деп. Сиз өзүңүздүн бийликке болгон жек көрүүңүздү карапайым элдин башына өзүңүз айткан будун чаңда салып, билиндирбей элди өкмөткө кайрап жатасыз. Эгер Кыргыз элине, Кыргызстанга чындап күйсөңүз, ушундай апат убагында болгон акылыңызды, оюңузду, сунушуңузду жакшы сөз менен эле бийликке сунуш кылып көмөктөшсөңүз болмок. Эл деле көрүп билип турат, бул биздин бийликтин ойлоп тапкан оорусу эмес экенин. Азыр элдин 70% интернет аркылуу бүт дүйнө жүзүн көрүп маалымат алып турат. Сиз айткандай көп деле караңгы эмес. Эгер эркек болсоңуз, бул оорунун коркунучу жок экенин аныктап, обсервациядагыларга эмес, өкмөт аныктабай эле калп дарылап жатат деген оорулардын арасына камера менен барып, бир жума жатып чыгыңыз. Ошону жасай алсаңыз, көпчүлүк эл сизге ишенмек. Жалган камоодосуңар деп элди көчөгө чыгарып жиберип, кичине кыргыз элин, кыргызстандыктарды кырып алып, кимди башкарасыңар анан? Булак Ринкейджи.